Аракеев баратпай айтқандай, саясат деген арғандай, түлкі қуантайғандай дейді, мен бір саясаттан сайметіріп бірейін да. Емнегедір 2 күнден берелі біз мұрын депутат болған, мұрын сот болған Садыр Жапаровтың акциясын актуалды мәселеге айлантпайлы уары олата оста. Тағы айтып қойын, мен ал жігітменен таныштығым жоқ, тарынышым да жоқ. Болғаны анын саясаттағы саяқатын таржымалын тарихын айтып берейін. 2012 жылын октябрында ушул Ак-үйдүн алдында бір чоң акция болуп, Кумтөрдү улутташтырабыз деген ураа менен жогорку кеңешке жортул жасалды эле. Улутташтырсын, же болбосо кууттар катышсын. Жортул оңунан чыккан эмес, жонунан чыккан, ал ортодо камалып тынган. Машинесин аңтарганда бир автомат, 2 пистолет чыккан. Андан 6 ай өтпөй Кумтөрдү баса алабыз деген ураа менен Барскондо жол жабылып, подстанцияны өчүрүп, эки ортодо бюджетибиз 275 миллион сом зыян тарткан. Милиция менен эл кагышкан, президенттин жарлыгы чыккан, өзгөчө кырдаалды киргизген. 1-июндан 10-чы унутуп калдыкпы? Ошолдон 8 адам камалып кеткен. Канча деген милиция жаракат алган, Кашкар Жунушалиев баш болуп. Кийин октябрь айында ошол жылдын күзүндө Ысык-Көл областтык администрациясын басып алуу болгон. Мына ошондагы уюштурганын артында Садыр Жапаров турган деп кече Эмилбек Саламатович кашкайган чындыкты айтып берди. Андан кийин мына кече келип ГКМБны басып алганга аракет кылды эле, биз аны ушунчалык улуттук лидер кылып атабыз да. 4 жолу төңкөрүш жасаганга аракет кылган кишини биз улуттук лидер деп ошого жан тартып алышабыз да. Ошол митингде Бакиевтердин жан сакчысы жүргөнүн эмнеге айтпайбыз? Эмнеге аны жактабайбыз? Көрсөтпөдү УТРКдан. Бакиевтердин жан сакчысы жүргөнүн, аралашып жүргөнүн. Биз бүгүн аны ошол милицияларды бир беткей жамандап, бизди коргойт деген милицияны биз кордоп атабыз да. Алар 4 жолу төңкөрүшкө тоскоолдук жаратпады. Бийликти басып алабыз дегенде туруп беришпеди. Мына Орусия менен Белоруссияда деле 100 000 деген адамдарга чыккан митингдер болду. Кемпир чалдан баштап сабап салып камашты. Биздин милициялар гумандуулук, мыйзамдык сакташтык го. Ошолорду дагы бүгүн бияка чакырыш керек, угуш керек, алар деген күч колдон деп. Күч колдонуп келгенин билебиз да, кандай күч колгонун. Анын тарых таржымалдыры билебиз да. Мамлекетти басып алам деп жаткан адамдарга тоскоолдук кылган биз бүгүн милицияны бир бетке жамандап атабыз да, омбудсменди чакырып отчеттун. Омбудсмен кече айтты. Жолуктум деди, бирлик бала алдагы кармаган убакта таяк жепти, камерадан эмес. Анан камерадан меле аларды сабап жанчып аттырды. Уят. Анан ушундай адамды биз улуттук лидер кылып, ошого жан тартканыбыз, Бакиевдин жан сакчыларына жан тартканыбыз, бул деген жаңылыштык эмес, айдам кетейиндар. Туугандар, уят иш. Ушуну айтып коеюн дедим. Рахмат.